70 бала кезектеп турат. Айтор бир эле жетекчиликтин айынан бир нече кулагы укпай жүргөн балдардын ата-энеси жана балдар өздөрү мындай жабыркап барышат да, кыйналууда да. Негизи эле бул проектини жоготконго түп тамыры менен алып салганга да өзүнүн кандайдыр бир көңүлү бардыр да, кызыкчылыгы бардыр да. Улам баягы өлгөн фашисттен эле документ справка алып кел дебегени калбаса, болгон документтерди алып кел деп азыр ошо талап кылып атышат. Ошо бул жетекчилик жагынан деп атат да. Кийин баягы ата-энелерге да каршы чыкты, анткени ата-энелерди киргизбей койду да. Бөлмөсүнө киргизген жок. Себеп? Камераны өчүрүп коюңуз, бияка отуруп туруңуз. Диктофонду өчүрүңүз. Мунара Үсөнкуловна, Чолпон Кубанычбековналар чакырып, мына силердин больнойлоруңар келди, карап койгула, бейсит ушулар деп туруп, анан биз кабинетине кирип деле биз кайрылуу жасап, жооп берип коюңуз дегенде, качанга чейин эме кылам, колуңардан келсе каалаган жериңерге кайрылгыла, мындан кийин төлөбөй да коюшум мүмкүн, 1 сом акча ала албайсыңар деп бизди кабинеттен кууп чыккан. Ошо ушул төлөм боюнча 5-6 ата-эненин акчасын төлөткөнгө укугум жетет, силерге төлөткөнгө төлөтпөйм деген сөз. Ошондо анын кызына силер баягы ишеним көрсөтпөй койгон үчүн ошентип атабы? Проектте бул долбоорго буттосуулар болуп атат. Ошол эле улуттук борбордун жетекчиси тарабынан биринчиден өз алдындагы баягы кол алдындагы кызматкерлер менен пикир келишпестиктен, себеби бул долбоордо ошол эле бөлүмдүн дарыгерлери алып келген да. Ошо 60 баланын операциясына жолтоо болуп, бул жеке баягы көрө албастыктан улам, коллективдин ортосундагы интригадан улам. Ал жерде ал жетекчи буну Минздрав чечиш керек эле деп бизге айтып атпайбы? Бул туура. Түздөн түз министрликке төңкөдү да. Ооба, бул туура эмес. Анан бул маселе уже чечилди. Буюрса сентябрь айында балдарыбыз операция болот. Коллективдин арасында да аябай нааразычылыктар көп болуп атат. Коллективдин өзүнөн да аябай арыздар келди, ата-энелердин арыздары бар. Мен Маймерованын өзүн айттым кечээ, жоопкерчиликтен качып атасыз бул жерде. Жоопкерчиликтен качкан жетекчи боло алабы? Кандай адам бейтапкана менен милицияга түшөт? Албетте, турмуштун ордугуна байланыштуу, тагдырдын башка салганына ылайык болот. Биз сиздерге азыркы алдыда көрсөтүп турган сөзүбүз, башка мамлекеттен келип жаткан жардамга биздеги медицина тармагы кандай мамиле кылып жатат, жана дагы ортодо жүздөгөн, ондогон балдардын тагдыры кандай болуп жатат. Аларга карата мамиленин салкындыгы жөнүндө сөз болот. Сөз башынан болсун, буга чейин Катар мамлекет тарабынан 2020-жылдан бери 4 балага, 22 балага жана да 53 балага операция жасалган жайы бар. Бирок бир дагы баланын операциясы тескери жагынан кетип, жыйынтыгы начар болгон эмес. Бардыгы жакшы. Сонун бирок ошентсе дагы ал ортодо эне жана баланы коргоо борборунун башкы дарыгери меморандуулук деген нерсени ойлоп таап, жардамга келаткан жардамды ортодон тосуп, өзүнүн кызыкчылыгы бар дейбизби, же чындап эле өтө мыйзамдуу жак ал тараптабы? Биз сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө бардыгын тактап, иликтеп берели. Операциядан кийин балаңыздын абалы кандай? Кудайга шүгүр, Кудайга миң мертебе шүгүр. Почти 15-20 сөз сүйлөйт. 15-20 сөз. Түшүнгөнү боюнча дагы. Угуусу. Аябай сонун. Кадимкидей. Кадимки. Сиздер кайсы жактан келдиңиздер? Өзү Жалал Абад областынан келдиңиздер. Сурдопедагогту каяктан, ошол жактан жалгаңыздар? Жок, бул жакта 1 жылдан бери ушул жакта Батирде турам. Атайын бул жакта. Атайын. Жалгыз ушу балам үчүн Батирде турам. Калганым айылда. Мындан тышкары 2 балам бар. Сиз ошо жетекчиге канча жолу кирдиңиз, кабыл алуу кандай болду? Биз эне жана баланы каргоо боюнча бул балдардын борборуна биз бир нече жолу киргенбиз, Гүлзат Шаршенбековна. Биринчи биз бул настройка боюнча бала биринчи настройкаланыш керек экен. Биз настройка болуп киргенде бизге жана өзүнүн кызы Бегим ошо Айжан дегенди бизге талап кылган. Биз бир нече ата-эне түшүнүк кат жазып, биз аларга настройка кылдыртканга каршы чыкканбыз. Себеби биздин настройка ишенген эмес. Анан биз кирдик. Бизге настройканын себебинен биз ушундай каршы чыгып атабыз. Бир кымдан антене түшүнүк кат жазганыбыз бар. Анык колго бергенбиз. Ошо силердин бир эле настройкаңарды дагы жок кылып берем. Настройка кылдыртпаганга укугум жетет. Ошо ушул төлөм боюнча 5-6 ата-эненин акчасын төлөткөнгө
укугум жетет силерге төлөтпөйм деген сөз Ошондо анын кызына силер баягы ишеним көрсөтпөй койгон үчүн ошентип атабы? Ошо бизди жөн коркуу мемесинде айтып атпайбы, төлөтпөйм депчи. Бирок бул акча бир эле биздин ата-энелердин мына 54 баланын ата-эненин каржылар берген да, Катар фондучу. Бул Катар фондунан негизи операция болгон 54 бала. Ошону биз төлөмү боюнча кайрылатабыз. Биз настройка боюнча өзүбүздүн жеке оюбузду айтып атабыз. Настройкага биздин балдар кыйналбасын депчи. Баягы мага төлөмдү мен чечемин. Мындан кийин төлөбөй да коюшум мүмкүн. 1 сом акча ала албайсыңар деп бизди кабинеттен кууп чыккан. Негизи мен ойлойм эмне себептен бул проектке, бул долбоорго бут тосуулар болуп атат. Ошол эле улуттук борбордун жетекчиси тарабынан биринчиден өз алдындагы баягы кол алдындагы кызматкерлер менен пикир келишпестиктен, себеби бул долбоорду ошол эле бөлүмдүн дарыгерлери алып келген да. Анан буга тастыктоочу дагы бир-эки нерсе бар. Мисалы деген кийин баягы ата-энелерге да каршы чыкты. Анткени ата-энелер бир нече ирет барып ага кайрылуу жасады. Балким баягы бир-эки ата-эне туура эмес сөз сүйлөп алгандыр. Балким ошондон да болушу мүмкүн. Бирок өткөндө министерстводо саламаттык сактоо министрлигинде отурганда ошо министрдин көзүнчө да өзү айтып кетти, бизге бир эле Катардан эмес, башка өлкөлөрдөн, Турциядан жана каякта деди, Бахрейн деди, дагы бир Белоруссия деди, бир нече өлкөдөн келип жазаганга даяр деди да. Демек бул негизи эле бул проектини жоготконго, түп тамыры менен алып салганга да өзүнүн кандайдыр бир көңүлү бардыр да, кызыкчылыгы бардыр да. Кызыкчылыгы эмне себептен кызыкчылыгы болушу мүмкүн? Балким бул долбоорду бул өз колуна алгысы келгендир. Жана балким дезинформация деп коет, башка бир маалымат булактардан дагы башка бир өзүнүн бир кызыкчылыгы болгондур да. Башка маалымат булактардан буга башка бир кызыкчылыкты бирөө көргөзгөндүр. Мүмкүн ошол себептен дагы бул өтө баягы түшүнүксүз нерсе да, бирок айланып келип эле ушул улуттук борбордун жетекчиси тарабынан азыр ата-энелер эмнеси болсо да жабыркап атат. Ата-энелер акчасын ала албай келет, 70 бала кезектеп турат. Айтор бир эле жетекчиликтин айынан бир нече кулагы укпай жүргөн балдардын ата-энеси жана балдар өздөрү мындай жабыркап атышат да, кыйналууда да. Эмнеге мындай жетекчиликке чара көрбөйт, мен такыр түшүнбөйм. Ким мунун артында турат, дагы түшүнүксүз. Урматтуу көрүүчүлөр, өткөндө сиздерге эне жана баланы коргоо борборундагы жетекчинин 60 баланын операциясына жолтоо болуп жаткандыгы жөнүндө эфир чыгарганбыз. Анда дагы бир топ биз менен дагы ал тараптын каймай түшүүсү болгон жайы бар. Бирок бизге дагы бир маалыматтар келип түштү. Жана дагы ата-энелердин айтымында бул ошо 60 баланын операциясына жолтоо болуу бул жеке баягы көрө албастыктан улам, коллективдин ортосундагы интригадан улам келип чыккандыгы айтылып жатат. Биз ошону тактоо үчүн кайрадан бул жака келдик. Улам баягы өлгөн фашисттен эле документ справка алып кел дебегени калбаса, болгон документтерди алып кел деп азыр ошо талап кылып атышат. Ошо бул жетекчилик жагынан деп атат да. Албетте сизге тийиштүү эмес бул суроо, баягы маалыматтар айтып атам. Башында эмне болгонун мен айта албайм. Аны жетекчилерден өзүңүз сурайсыз го. Мен тиешем ага жок. Анан кийин просто азыр Минздрав өзүнө алган аны максат деген реабилитация центрин тандаган буюрса. Реабилитацияга акча бөлүнүп атпайбы? Акча бөлүнүп атам. Мурда реабилитацияга акча бөлүнүү жана дагы операция боюнча. Ошо 4 балага, 22 балага кандай жол менен өткөн, кайсы кандай документациялар болгон. Азыр мисалы меморандумга кол коюш керек, койгош керек, анан тиги жак, бул жак, анан ал жак. Мисалы бул жактын жетекчиңиздер айтып атат, өткөн берүүдө эле көрдүңүз болуш керек. Ошол операцияны дагы көтөрүп атат. Андан кийинки жоопкерчиликти өздөрүнүн мойнуна алышат. Сөздүн кыскасы биз эчтеке милдет албашыбыз керек деген эле сөздү айтты да. Ошон үчүн меморандумдук жөнүндө биз кол коюшуңар керек деп талап кылып атабыз. Бирок алар макул болбой атат. Жоопкерчиликти алгысы келбей атат деп жатат да. Анан мурдакы ошол эки операция, эки жолку операция кандай негизде болду эле? Биз Энсомиттин атынан письмо жазчык. Элчилик да өзүлөр жазчы. Сиздер Минздравга жазсыздар. Минздравга жазчык. Мындай профессор келет, ушундай пландалып атат деп, анан Минздрав приказ чыгарчы. Буйрук. Да, буйрук чыгарып, операция болсун деп ушундай чыкчы да мурда. Болду ошол эле. Анан меморандумду түшүнсө болот. Эми бирок профессор Абдусалам Аль-Кахтани операция учурунда ответственность өзүнө алат. Анан операциядан кийин баланы, ар бир баланы аябай карайт.
Тут проблема в том, что после операции, реабилитациясын эмесин действительно кыргызстар тарап калыш керек. Потому что профессор операцияны жасады кетти, ал бияка келе албайт. Профессор ошону айтып атат, меморандум жактан ошону жазабыз деп, потому что операциядан кийин период реабилитация, настройка мелерин баарын кыргыз тараптар ответственность алыш керек. Минздравка тоже ошону түшүнүшкөн, встреча болгон. Хирургия боюнча, конечно, ответственность өзү алат, осложнения эми. Бирок Кудайга шүгүр, 22-53% арасында осложнение болбой эле, Кудайга шүгүр, жакшы пациенттер. Арага бир дагы пациент жабыркаган эмес. Операциядан кийин баягы осложнение эчтеке болгон жок болчу. Саламатсызбы? Кабыл алганыңызга чоң рахмат. Эл эң биринчиден эле баягы ата-энелердин салам дуасын жана ыраазычылыгын айтып коеюн. Себеп дегенде бизден айтып ийди, ал бизге аманат болуп калгандан кийин. Анан ушул азыркы учурда 60 баланын операциясы күтүлүп жатат. Катар мамлекети аркылуу буга чейин 22, 4, 53 балага операция жасалган экен. Бардыгы тең мыкты деңгээлде болуптур. Ателердин бардыгы ыраазы болуп жатат. Бирок азыркы 60 баланын операциясы жана дагы 53 баланын баягы 2 жылдык төлөнүүчү төлөмү акча каражаты кармалып турган экен. Эмнеге десек, ата-энелер айтышууда эне жана баланы коргоо борборунун башкы дарыгеринин бут тосуусу болуп жатат деп ачык эле айтышты. Буга себеп анын өзүнүн жеке кызыкчылыгы бар. Жана дагы ички интрига, ичиндеги кол астында кызматкерлери менен болгон тирешүүсү ошого алып келди деп жатышат. Анан бул боюнча министрлик өзү көзөмөлгө өзүңүз алган экенсиз, бардык иштер жүрүп жаткан экен, иш башталган экен. Анан Кудай буйрса канча убакытта сиздер тараптан кандай чечимдер болуп жатат? Баягы меморандумдук боюнча да бир оорчулуктар болуп аткан экен, документтер боюнча. Ал жагын кандай чечип жатасыз? Чоң рахмат. Ата-энелерге дагы мен өзүмдүн атымдан ыраазычылык билдирем. Алардын алкышына рахмат айтам. Анан бул маселе абдан бир көйгөйлүү болуп калды бүгүнкү күндө. Ата-энелердин өзү менен да мен бир нече жолу жолугуштум. Өзүңүз туура айткандай 2021 жылы 4 бала, андан кийин жанагы балдар операция болушканда 22 бала, 53 бала деп операция болгон. Азыркы кезде 60тан ашуун баланын кезеги күтүп турат. Биз бул жумуш Саламаттык сактоо министрлигинин көзөмөлүндө такай турат. Менин орун басарым Садыков Улан Асанбековичтин көзөмөлүндө бул маселе. Буга чейин биз бардыгын карап келгенде бир нече жолу биз кызматтык иликтөө да жүргүздүк. Ошол улуттук энеликти жана балалыкты коргоо борборунун өзүнүн каты менен эле келип ошол операцияларды жүргүзүп кетип жүрүшкөн. Андан кийин булар ошол реабилитация негизги маселе да. Операциянын ошол баягы жемиштүү ошол балага жасалган операциянын ийгиликтүү болушу 90% ошол реабилитациядан көз каранды. Бул маселеде ошол фонддордагы 2 жылдык реабилитациянын каржы маселесин дагы мурункуларын чечип келген. Кийинки 53 баланыкындагы булар акчасын которду. Ошол биздин максат деген реабилитациялык борбор аркылуу бул көйгөйдү мен чечип бердим. Буйрса ата-энелер жакында ошол каражаттарын өздөрүнүн колдоруна алышат. Экинчи маселе азыркы 3-чү жолку балдардын ошол 60тан ашык баланын операция болуу процесси. Бул процессте ошол энеликти жана балалыкты коргоо борборунун директору тарабынан ошол ата-энелердин айтуусу боюнча дагы, анан биздин дагы бир нече жыл айтуубузга карабастан алар ошол баягы өзүлөрү жөнөтө турган катты жөнөтүшкөн жок. Анан биз эми алардын жөнөтпөсө ал катты биз карап отурбашыбыз керек да. Биз балдардын операция болуусуна бир мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек деп бир нече жолу ошол профессор менен биз видео байланыш аркылуу сүйлөштүк. Анан аларда дагы ошол религия боюнча атайын министрлик бар экен. Каржылоосу ошол министрлик аркылуу экен. Анан алар министрликти анда эмесе биз министрликтин деңгээлинде чечели. Кыйын болсо дагы маселени биз ошол маселени чечип берели ата-энелерге. Анткени биздин балдарыбыз сөзсүз түрдө операция болуш керек деп бул маселе боюнча биз кат жөнөттүк ал профессорго. Ошол министрлик менен биз өзүбүз анда байланышты түзөлү деп анан бул маселе уже чечилди. Буюрса сентябрь айында
балдарыбыз операция болот. Ушул сентябрда. Анан эми мен ушул улуттук энеликти жана балалыкты коргоо боюнча борбордун директорунун дагы сүйлөп аткан сөздөрүн уктум. Ал жерде ал жетекчи буну Минздрав чечиш керек эле деп бизге айтып атпайбы? Бул туура. Түз министрликке төңкөдү да. Ооба, бул туура эмес. Анткени буга чейин ошол борбордун өзү аркылуу эле болуп келген. Мен эмне үчүн айтып атам? Анткени саламаттык сактоо министрлиги биз кызмат көрсөтпөйбүз. Ошон үчүн биз түздөн түз келе жаткан ошондой баягы жеке менчик клиникалар менен биз келишим түзө албайбыз. Келишимди бүт медициналык мекемелер менен түзүшөт. Бул бир эле улуттук энеликти жана балалыкты коргоо борбору эмес. Бүгүнкү күндө биздин онкология жана гематология улуттук борборубуз бар. Кардиология жана терапия улуттук борборубуз бар. Андан башка борборлорубуз бар. Ошолордун баардыгы ушундай операцияны бир эле алар эмес, областтык деңгээлдеги биздин клиникалык ооруканалардагы өздөрү бири-бири менен келишим түзүп туруп эле ошонун негизинде операциялар жакшынакай болуп жасалып атат. Мына жакында улуттук госпиталда болду. Эми дагы ушул операция боюнча Кытай мамлекетинен келип атат. Тоскоолду кылбашыбыз керек. Алар келгенде биздин ошол оорулууларга бекер операциялар жасап кетишет. Биз ошолордон алардын жардамын алышыбыз керек. Министрлик буга чейин дагы бут тоз болуптур. Жазылган катына бүт бардыгына ушу буйруктарын чыгарып берип, тийиштүү иш-аракеттерди убагы менен кылыптыр. Ошон кылгандыктын баягы пайдасынан улам 22 балага, 4 балага, 53 балага операция убагында тез жазылган экен. Бирок акыркы эле учурда ушул баягы кайра эле директорго келип такала турган болуп атабыз да, айла жок. Улам эле ал кишини айыптагандай да болуп туура эле. Ал кишинин баягы бюрократия дейбизби же так ушул ишке бир өзүнүн түздөн-түз кызыкчылыгы бар дейбизби? Буга дегеним баягы сөзүм курулай болбосун. Медиумкус аттуу жеке медициналык клиниканы ушул жак жакшы, ушул жак аркылуу гана иш болсун деп рекомендация жазып, ошол Катар мамлекетине жөнөтүп жаткан документи биздин колубузга тийди. Так ушул жетекчинин үстүнөн сиз комиссия түстүрүп, бир кылган иш-аракеттери боюнча баягы өзүнүн жумушуна болгонбу же ата-энелердин, балдардын деги эле Кыргызстанга келип аткан жардамга мындай мамиле кылганы боюнча бир кызыктар болуп көрдүңүзбү? Албетте. Акыркы мезгилдерде мен эми жетекчи катары мен ачык айтышым керек. Акыркы мезгилде ошол коллективдин арасында да аябай нааразычылыктар көп болуп атат. Коллективдин өзүнөн да аябай арыздар келди, ата-энелердин арыздары бар. Биз эми министрликке ар бир келген арыздаттанууга реакция кылабыз. Ар бир келген арыздаттанууну текшертебиз, комиссия түзүп. Комиссия түзүлүп 3 жолу текшерилди. Бүгүнкү күндө дагы биздин министрлер кабинети тарабынан атайын комиссия түзүлүп, алар дагы азыр текшерип атышат. Биз кечегинде биздин өзүбүздүн жетекчилердин дагы ушул жерде отуруму болду. Мен ошол жерде да айттым. Ар бир жетекчи, ошонун ичинде Гүлзат Маймерова, сиз дагы жоопкерчиликтен качпаш керек. Ар бир жетекчи ошол өзү иштеп аткан мекеменин ийине жибине чейин жооп бериш керек, туурабы? Ошон үчүн жетекчибиз. Жалпы министрлик биз дагы жооп беребиз. Жетекчи эмне үчүн отурат? Мен айтайын дегеним, ушул улуттук борборлордо директору бар, главный врачтар бар, башка дарыгерлер. Андан тышкары орун басарлары бар, бөлүм башчылары бар. Ошол ар бир жетекчи жалпы республика боюнча ошол жетекчилер жакшы иштесе, жеринде көйгөй болбойт. Ошолор туура жол алып барса, коррупцияга дагы жолду бөгөт коюш керек алар. Ошонун ичиндеги инфекциялык көзөмөлдөрдүн бардыгын караш керек. Келген элдин бардыгын жылуу, сый мамиледе кабыл алыш керек. Мына ошондо элде нааразычылык болбойт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бир айылдан бир окуя чыкса дагы министрлик эмне кылып отурат дейт. Мен айтам, министрлик жалпы саясатка жооп берет, саламаттык сактоону. Бирок ошол жерлердеги жетекчилер иштеш керек. Мен Маймерованын өзүн айттым кечээ, жоопкерчиликтен качып атасыз бул жерде. Жоопкерчиликтен качкан жетекчи боло алабы? Ошол жерде мына соцсеттерге өзүңүздөр билесиздер, жанагы кезек боюнча канча жолу чыкты. 20-30 кишинин кезегин бир ордунан кое албаган жетекчи болуп башкара алабы деген дагы маселе туулуп калат кээдечи. Мен аны жалпы жетекчилерге айтам. Ар бир жетекчи өзүнүн ишинде жоопкерчиликтүү мамиле кылса, мындай нерсе болмок эмес. Ата-энелердин даттануусу туура да. Мисалы, мыйзам боюнча министр ал ошо борбордун жетекчисин жумуштан ала албайт
деген жагы бар турбайбы? Аны министрлер кабинетинен каралат экен да, бул ишчи. Анан баягы элге түшүнүктүү болуш үчүн маалымат катары тактоо иретинде да, министр эмнеге ал жакты жумуштан албай жатат, эмнеге деп комментарий жазгандар абдан көп. Ошого өзүңүз бир жооп берип кетсеңиз. Абдан туура маселе. Бизде улуттук борборлордун директорлорун дайындоо министрлер кабинетинин компетенциясына кирет. Ал эми дайындалган директор башкы дарыгерди өзү дайындайт. Калган областтык, райондук деңгээлдеги, анан улуттук эмес борборлорго, мисалы үчүн улуттук госпиталдарды, алардыкы дайындоо министрликтин тарабынан кетет. Бүгүнкү күндө ошо кадрларды даярдоо боюнча да кичине маалымат берип кетейин. Биз атайын кадрларды даярдоодо мыкты кадрларды тандашыбыз керек бүгүнкү күндөчү. Ошон үчүн биз атайын министрлер кабинетинин 25 январда 39 токтому чыкты. Ошол токтомго ылайык биз биринчиден резервке киргизебиз, ал жерден окутабыз. Окуткандан кийин аттестация менен конкурстук негизде жетекчилер тандалып алынат. Бул маселелер ушундай, кадр маселеси боюнча. Анан элдер чындап эле саламаттык сактоо министрлиги эмнеге чара көрбөй жатат, ушунча арыздаттанып түшүп атат деп айтып атышпайбы жазыпчы. Дайындоо жолу ушундай. Ал эми бизден текшерүү боюнча биз ал ошол текшерилген справкалар боюнча маалыматты министрлер кабинетине биз бердик. Эми жыйынтыкты министрлер кабинети өздөрү карап көрүшөт. Артыкчылыгын, кемчилигин тактап туруп бердиңиз. Алардын биз баардыгын бердик. Сунуштама берипсиздер да? Сунуштама бердик. Анан эми ал жагын министрлер кабинетинин өзүнүн да бүгүнкү күндө текшерүү болуп атат. Алар өздөрү карап, анан ал маселени жыйынтыгын карайбыз. Чоң рахмат ачык кебиңизге.